Құдай сақтасын. Астағфирулла. Су. Қаяқтан келеді атынша су. Су қаяққа кетеді. Су қаяққа кетеді. Елге жетпеген су қаяққа кетеді. Қанша жылдан бері ызычу, дағы эле су жоқ та. Мөңгүлөрдүн көчүшү, селдин капташы, кургакчылык, климаттын өзгөрүшү Кыргызстанга дагы кедергисин тийгизе баштады. Казахстан захватила жара. Жара не щадит бишкекчан. Жара испытывает на прочность и Армению. Жакынкы 10 жылдын ичинде күн мындан дагы ысып, климаттык күйгөй күчөп, улуттуу өзгөрүүлөргө дуушар кыларын Бириккен Улуттар Уюму билдирип келет. Мындан улам бүгүнкү чыгарылышта аномалдуу ысыктын себеби эмнеде, эмнеге суу тартыш жана эмне кылыш керек деген суроолорго жооп издейбиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Кыргызстанда абанын температурасы аябай ысыганда 42 градуска чейин чыгып кетүүдө. Айрымдар бул кадыресе көрүнүш десе, башкалары климат өзгөрүүдө деп коңгуроо кагышууда. Жалпысынан алганда Кыргызстанда абанын температурасы ар бир 10 жылда орточо эсеп менен 0,22 градуска чейин жогорулап келет. Мындай тыянакты Move Green экологиялык уюму чыгарган. Ошентсе дагы глобалдык жылуулук босогодо турганын адистер эскертишет. Болбосо климаттык кубулуштар адам баласы жаралганга чейин эле болуп келген, бирок кыйла жай темп менен. Азыр болсо адам өз иш-аракеттери менен баарын тездетип жатканы айтылат. Алсак акыркы 45 жылда Кыргызстанда орточо температура 1 градуска, Түркмөнстанда 1,6 градуска, Казакстан менен Өзбекстанда 1,4 градуска жогорулаган. Ал эми Тажикстандын климаты 0,7 градуска көтөрүлгөн. Ошол эле маалда Борбор Азия үчүн кургакчылык дайыма эле мүнөздүү кубулуш болуп келген. Бирок акыркы убактарда кургакчылык циклдери көбүрөөк байкала баштаган. Себеби түштүктүн жылуу климаты түндүктү көздөй каптаганы байкалган. Адистердин баамында жакынкы 30 жылда Бишкекке Кыргызстандын түштүгүндөгү шаары Жалал-Абадтын климаты келсе, өз кезегинде Жалал-Абадты Душанбенин ысыгы каптайт. Борбор Азияда эле эмес, Европада дагы апта ысык тез басып, күчөп, узакка созулуп баратат. Бристол университетинин климатологу доктор Юнис Лоу температуранын көтөрүлүшү климаттын өзгөрүшүнүн белгиси экенин жана Британияда жылына 2000 адамдын өлүмү ысыктан улам болоорун айткан. Дүйнө индустриялык доор башталгандан бери болжол менен 1,1 градус жылыды. Жана дүйнө жүзү боюнча бийликтер көмүртектин чыгарылышын кескин кыскартуу үчүн катуу чараларды көрбөсө, температура жогорулай берет. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөт аралык эксперттер тобунун баяндамасында дүйнөнүн бардык аймактарындагы климаттын өзгөрүшү барган сайын көбүрөөк байкалып, улам жаңы оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп айтылган. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таяна турган болсок, 2000 жылдан бери дүйнөдө сел, жер көчкү, цунами 2 эсеге көбөйгөн. 2000 жылдан 2019 жылга чейин жер жүзүндө 7348 жаратылыш кырсыгы катталып, 1980-1999 жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге жогору болгон. Бул кырсыктардын дээрлик жарымы же 3000ге жакыны Азия континентинде жүз берген. Климаттын өзгөрүшүнөн улам болгон зилзала жана цунамилер 6600 деп эсептелген. Кыргызстандагы бул процесстен сыртта калган эмес. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдирүүсү боюнча 2019 жылы өлкөдө 14 ирет сел жүргөн. Өлкөдө 3103 дарыя болсо, алардын 2503-үнүн жээгинен сел каптай турган коркунуч бар. Кыргызстанда климаттын өзгөрүшүнүн негизги көйгөйү бул биринчи кезекте мөңгүлөрдүн деградациясы. Натыйжада дарыяларда суунун агымы көбөйөт. Ал эми жаан чачуундуу жаз туш келсе, анда сел жана суу ташкындары болот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мөңгүлөрдүн эриши, түбөлүк тоң аймактарынын жок болушу жана кар катмарынын азайышы Борбор Азиянын суу ресурстарынын азайышына алып келерин белгилейт. Мындан тышкары жогорку температура жана нөшөрлүү жаан, кургакчылык, суу ташкындары, жер көчкүлөр, сел жана кар көчкү сыяктуу тез жана катуу табигый кырсыктарды жаратышы мүмкүн. Кесепетинде биотүрдүүлүк талкаланып, мал чарбачылык менен жан баккан өлкөдө жашоо турмуш оорлойт дешет адистер. Абанын глобалдык ысышы айрыкча тоолуу аймактарга өзгөчө терс таасирин тийгизүүдө. Маселен, азыр деле байкап жатабыз да, жер көчкүлөр, суу ташкындары көбөйүүдө. Жайыттар чөлдөп бара жатат, ашыкча кургакчылык бар. Ошентсе да күнүмдүк турмушта эл муну байкабайт. Айтымында карапайым калкка, айрыкча дыйкандарга климаттын өзгөрүшү жана анын кедергиси тууралуу маалымат жеткирүү өтө маанилүү. Климаттык илимий коомчулуктун басымдуу бөлүгү азыркы глобалдык жылуулук, климаттын өзгөрүшү, анын кесепеттери адам баласынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп эсептешет. Беле кетсек, климаттык өзгөрүүгө түрткү болгон бир нече себептер бар. Алар табигый, жасалма, транспорттук жана өнөр жай. Мисалга, табигый, минералдык, өсүмдүк же микробиологиялык булгоочу заттар, аларга вулкандардын атылышы, токой жана талаа өрттөрү, чаң, өсүмдүктөрдүн чаңчалары, жаныбарлардын экскрециялары кирет. Экскреция деген бул негизинен малдын заарасы менен же жарым жартылай тер менен бөлүнүп чыга турчу калдыктар. Ошондой эле жасалма, антропогендик аба булгоонун дагы бир жолу бар. Ал бир нече топко бөлүнөт. Мисалга, транспорт, автомобиль, темир жол, аба, деңиз жана дарыя транспортун колдонууда пайда болгон булгоочу заттар. Дагы бир түрү өнөр жай. Технологиялык процесстерде жылытууда эмиссия катары пайда болгон булгоочу заттар. Механикалык булгоочу заттар цемент заводунун чаңы, мештерде жана анын ичинде көмүрдүн күйүүсүнөн чыккан чаң, майдын жана мазуттун күйүүсүнөн пайда болгон көө, химиялык булгоочу заттар, химиялык реакцияларга кире турган чаң же газ түрүндөгү заттар жана радиоактивдүү булгоочу заттар болуп бир нече түргө бөлүнөт. Жерлерди активдүү өздөштүрүү, токойлорду кыюу, экосистеманы акырындык менен талкалоо болуп саналат. Эми жалпак тил менен түшүндүрсөм, дарактар топурактын бетин муздатат, шамалдын кыймылы менен алышат, суунун ашыкча бууланышына жол бербейт жана атмосфераны муздатуучу жана күндүн жылуулугун жана жарыгын космоско кайра чагылдыруучу аэрозолдордун булагы болуп кызмат кылат. Ушул себептен улам токойлорду кыюу, климатты жана алардын айланасындагы экосистемалардын жашоосун түп тамырынан бери өзгөртүшү мүмкүн. Кесепетинде жаан-чачындар, алардын жаашынын фазасы өзгөрүп, кар кыштын аяк ченинде, жаздын башында интенсивдүү ээрийт. Гидрологиялык цикл алмашат, суу кирген мезгил эртелейт. Мунун баары келип, айыл чарба секторуна таасирин тийгизет. Эске салсам, бак дарактар айлана чөйрөнү уулуу заттардан тазалоодон турган санитардык гигиеналык каражат болуп саналат. Өсүмдүктөр айлана чөйрөнү кычкылтек менен байытууда жана пайда болгон көмүр кычкыл газын сиңирүүдө чоң роль ойнойт. Орто чоңдуктагы бир дарак суткасына 3 адамдын дем алуусу үчүн канча керек болсо, ошончо кычкылтек бөлүп чыгарат. Андыктан токойлорду, бак дарактарды жок кыла берсек, жаркын келечекти үмүттөтпөй эле койсо болот. Биздин планетадагы абанын орточо температурасы 2040 жылга барып, индустриалдык доордогу деңгээлге салыштырганда Цельсия боюнча 1,5 градустук чектен ашып түшөрү айтылып келет. Эксперттердин пикиринде мындай абал экстремалдык аба ырайынын тез-тез кайталанышына алып келиши мүмкүн. Натыйжасында түшүм кыскарып, азык-түлүк тартыштыгы жаралат. Глобалдык жылуулукту Цельсий боюнча 1,5 градустун чегинде кармалышын камсыздоо боюнча дүйнөлүк деңгээлде аракеттер болуп жаткансыйт. Мисалга, Бириккен Улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери жыл сайын климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык
конференцияга чогулуп келишет. Бирок бул жетишсиз. Глобалдык жылуулуктун, климаттын өзгөрүшүн алдын алууга дүйнөдөгү ар бир жаран салымын кошо алат. Мисалга тегерек четти жашылдандырып, бак дарактарды көбүрөөк отургузуп, абанын сапатын гана жакшыртпастан жылуулук стресстерин азайтууга өбөлгө түзө алат. Ошондой эле отун менен көмүрдү азыраак жакканга аракет кылып, жылуулуктун альтернативдүү булактарына өтүү кажет. Жеке менчик унааны эмес, коомдук транспортты пайдаланган туура. Ал эми мүмкүнчүлүк болсо, велосипед тебүү же жөө жүрүү бир гана өзүңө эмес, айланага дагы өтө пайдалуу. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү бир гана экологиялык жактан эмес, адамдардын саламаттыгына дагы кедергисин тийгизет. Алсак иммунитетти алсыратат. Аномалдуу ысыктан кан басымы жогору же башка жүрөк кан тамыр оорулары бар адамдар жабыркашы мүмкүн. Климаттын өзгөрүшү кичинекей балдарга да терс таасирин тийгизет. Планетада температуранын ар бир 2 градуска жогорулашы курч ичеги оорулары менен тамак аштан уулануу учурларынын санын 10%га көбөйтөт. Жыйынтыктап кетсем, табигый жол менен ансыз деле акырындык менен ысый турчу абанын температурасын адам баласы өз ишмердүүлүгү аркылуу огош бетер жогорулатууда. Жакынкы келечекте айлана чөйрө, азык түлүк, ден соолуктан ажырап калбаш үчүн жарандар жеке жоопкерчилигин арттырып, мамлекеттик жана дүйнөлүк деңгээлде климаттын кескин өзгөрүшүн алдын алууга бел байлашы керек болот. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Эгер бул чыгарылыш пайдалуу болгон болсо, башкалар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.